Кыргыз Республикасынын Министрлер Комитетинин төрагасынын орунбасары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, Кыргыз футбол биримдигинин президенти Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич. Урматтуу коноктор, Баткен шаардык Борбордук стадиону футбол ордосунун тааныштыруу үчүн алдыда видео тасмага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Стадиону 1982 жылы курулуп, буга чейин капиталдык оңдоп түзөөдөн өтпөй, бир нече жылдардан бери мезгил талаптарына жооп бербей калган. Өлкө облустарын өнүктүрүү боюнча мамлекеттин көп багыттуу саясаты жана Кыргыз Республикасынын президентинин 2024-2034 жылдарга